Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу мусулман бир туугандар. Орозоңузду Кудайым кабыл кылсын. Ушул орозого жетишкен Кудайга миңдеген шүгүрлөр айтабыз жана сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам айтабыз. Бүгүн сиздер менен биз ушул үлгүлүү энелер жөнүндө сөз кылабыз. Бул колумдагы кичинекей китеп, бирок ичинде абдан көп маалыматтар бар. Которгондорго, ушул китепти чыгаргандарга Кудайым мал жанын амалына береке берсин. Урматтуу мекендештер, ушул бүгүнкү темабыз үлгүлүү энелер, абдан сонун тема. Бул теманы ушу ачып берүү үчүн ошол кылыска кызмат кылып жүргөн устаздарыбыздын бири келип калды. Анда сиздерге тааныштырып өтсөк, дин аалымы Бакыт Ажи Усманов. Ассаламу алейкум, кош келдиңиз. Орозоңуз кабыл болсун. Валейкум салам рахматулла. Бирге кабыл болсун. Жалпы телекөрүүчүлөр, сиздердин да тутуп аткан орозоңуздар кабыл болсун. Мамлекетибизде тынччылык жана өнүгүү болсун. Баракелдүү устаз. Эми бүгүнкү темага токтолуп бериңиз. Керемет тема. Эми эне дегенде бала үчүн жанын садага чаба турган, бала үчүн түнкү уйкусун бузуп, азыктандырып, асты булганып калса астын тазалап, жиркенбестен эркелетип, жууп тазалаган бир айкөл, мээрбан адамдардын көз алдыбызга алып келебиз. Идеалдуу ар бир эркек үчүн, ар бир бала үчүн, кыз үчүн эң идеалдуу эне ар кимдин өзүнүн энеси экен. Бирок ошондой болсо дагы биринчи энебиз бул албетте баарыбызга тарых боюнча да, башка боюнча да маалым, Хава энебиз. Хава деген сөз мааниси баягы өзүнө арбап алуучу деген сөз. Кээ бир тилчилер айтат экен, жылаанды дагы өзүнө арбап алуучу деп которот экен. Ошон үчүн кээде сүйүүнүн көзү сокуртуп атпайбы? Бир жакшы көрүп калгандан бүттү, анын эч кемчилиги да, башкасы да көрүнбөйт экен. Мисалы, Хава энебиздин жаратылышы фи жаннатин наим дейт. Бейиште өтө бир жыргалчылыкта, бейпилчиликте, барчылыкта бүт каалаган кийим кечеси, каалаган тамак аштын үстүндө болду да жашоосу. Ооба. Бирок ошол жерде жөн жатпастан Хава энебиз кийим тиккенди, нан бышырганды, тамак ачсаганды, айтор аял затына эмне керек болсо, ошонун баардыгын билген эне болгон. Энебиз. Анткени Алла Таала ошого баарын үйрөткөн. Алла Таала Куранда айтып атпайбы? Ва аллама Адама ласма куллаха. Адам алейхиссаламга баардык нерсенин атын жана тилин баарын үйрөтүп койду деп. Ошол сыяктуу эле Хава энебизге да үйрөтүп койгон. Эмне үчүн? Кийинки энелерибиз жашоо тиричиликтен кыйналып калбаш үчүн Хава энебиз ушуга жөндөмдүү болгон. Андан кийинки бул боюнча Алла Таала Бакара сүрөсүндө, Аараф сүрөсүндө жана Тоха сүрөсүндө баяндаган. Ким каалоочулар болсо, Хава энебиз жашоосу кандай болгон, эмне болгон, ошол сүрөлөргө кайрылып билип алса болот. Андан кийинки мисалы Амина энебиз деле пайгамбарыбыз үчүн өтө бир маанилүү, эң жакын адам болгон, баарыбызга маалым болгондой, атасы пайгамбарыбыз энесинин курсагында өтүп кеткен. Кийин пайгамбарыбыз эс тартып эми жашоо тиричиликке аралашып, адамдарды таанып, арка бер жакты аралаш баштаганда Амина энебиз өтүп кетти. Эне бул ар бир атанын мындайча айтканда, болбой калды. Айтыңыз. Мындайча айтканда эне ар бир баланын бир таяна турган тоосу жана руханий жактан да, тамак аш жагынан да камкордуу, жакын инсан болуп эсептелет экен. Ошондой эле мисалы дагы эстей турган ылдый көздөй отурган болсок, ар бир мыкты инсандын болобу, же пайгамбардын болобу, олиянын болобу, артында сөзсүз түрдө бир энеси же аялы болот экен. Мисалы Айып алейхиссаламдын атында Лия деген аттуу мыкты келинчеги болгон. Ушунчалык сабыр кылган. Айып алейхиссаламдын денелеринде эчтеке калган эмес. Бүт жерде жара баскан, башка кылган, кыйынчылыктарга дуушар болду, сыноо болду да бул. Ошондо дагы Айып алейхиссалам айтат дейт. Алла Таала, сени эстеп турганга жүрөгүм согуп турсун, жарактуу болсун, ошого тийгизбечи жана курт басып кеткен да. Жана Алла деп сени эстеп туруп зикир чалып турганга тилимди дагы курт баспасын дейт. Ушунчалык оор сыноо болот. Ошонун баардыгына энебиз чыдаган. Бул энебиз Ибрахим алейхиссаламдын 5-урпагы болот. Андан кийинки Ибрахим алейхиссаламдын жубайы баарыбызга маалым Хажар энебиз. Хажар энебиз ушунчалык мыкты эне болгон. Меккеге таштаарда сурайт ошеден Хажар энебиз. Сен өзүңдүн каалооң менен чыдап атасың бул жерге, же Алланын буйругу менен чыдап атасың дейт. Алланын буйругу менен чыдап атам, өзүм каалаган эле жокмун дейт. Дегенде, демек Алла Таала буйруган болсо, демек Алла Таала бизди калтырбайт дейт. Анан ошол жерден
Исмаил алейхисалам экөө калып атпайбы, Ажар энебиз. ооба. Суу сады, ана баягы окуясы башталат эмеспи? Замзам баягы жерди бир Сафага, бир Марвага бир кичине тоо чогулат. Ошол жака чуркап, баламды кантип суу сундугун кандырам, кантип азык табам деп нары бери чуркап атканда, Исмаил алейхисалам тебип согончогунан эмне кум түрүлүп отуруп, бала тыпырап атат да. Жаш бала, кичинекей бала күндүн ысыктыгынан. Ошол жерден анан кийин замзам суу чыгат. Замзам суунун чыгышы ошол себептен. Эми бул жерден ала турган үлгү Ажар энебиз тополоң салбай, эгер Алла Тааланын буйругу болсо мени эч жерге калтырбайт деп Ибрахим алейхисаламдын көңүлүн тынчтандырып бара бер дейт. Андан кийинки сабырлык менен, андан кийинки окуя кайра эле ошол Исмаил алейхисалам чоңойгон кезде Ибрахим алейхисалам кой ушу баламан кабар алып келейинчи, жашоосу кандай болот экен деп биринчи жолу зыяратка барат. Барса Исмаил алейхисалам талаага чыгып кеткен болот. Кичине бир кийикпи, бир жаныбарлардан, бир адал жаныбарлардан уулап келейин, бала чакама эт алып келейин деп чыгып кеткен болот. Анан келсе, баягы келини бар. Баягы мен аксакал өзүн таанытпайт. Мен ушул карыя болуп калган да, аксакал аягы карып калган, улгайып. Келген учурашканда алигин деле албайт, көңүл деле бурбайт, жактырбай коет кыскасы. Эми талаада аяк күн ысык эмеспи? Жок дегенде суу ичип алыңыз, чай ичип алыңыз деп мындай далдоорак ыңгайлуу жерге болсо деле чай берип койсо жакшы болмок дегендей маани ар бир адамдын оюна келет эмеспи? Кыскасы ошентип коноктобой коет. Коноктобой коет. Анан Исмаил алейхисалам келет, үйүнө келгенде эмне жаңылык дейт. Ар бир эркектин адаты го үйгө келген. Эмне жаңылык, үйдө эмне болуп атат деп. Дегенде эч кандай деле жаңылык жок, бирок бир улайган бир карыя келди дейт. Анан ушундай келди, анан отуруп анан кайра кетти дейт. Анан эмне деди дейт. Ошо сага салам айтты. Анан мына үйдүн босогосун алмаштырып койсун деди го дейт. Десе, ошол босого сенсиң дейт. Үйдүн босогосу аял болот. Баягы кыргыз айтат экен, ашың болбосо да кашың болсун деп. Үйгө баягы келгиле, отургула, чайдан ичкиле деп турган эне же келин болбосо ал үйгө конок келбейт экен да, бир туугандар да келбейт экен. Эгерде келиңиздер, чайдан ичиңиздер, суудан ичиңиздер, эч нерсе жок болсо дагы чай менен нанды жадырап жайнап бере турган болсо, казыр карта чучук жана башка түркүндөгөн тамак ашты жеп кеткенде ыраазы болот экен. Бул сапар ушундай болуп калды. Кийинки сапар келгениңизде Кудай буйруса жакшылап коноктоп алабыз деп жадырап жайнап турса, бизге жашынакай чай бербеди деп эч ким таарынбайт. Баары ыраазы болуп кетет экен да. Ооба. Анан кийин убакыт өтөт, босого бул сенсиң деп туруп анан аны үйүнө жеткирип ажырашат андан. Дагы башка аялга үйлөнөт. Анан убакыт өтөт, дагы Ибрахим алейхисалам дагы зыяратка келет. Келсе Исмаил алейхисалам адатта дагы кетип калган болот. Эми ал жерде күндүз эркек баягы үйдө жатпаш керек дегенге да ишарат да бул. Эркек киши эч качан үйдө жатып албаш керек. Анткени хадис бар. Алла Таала пенделердин ичинен эң жаман көргөнү 6 саны аман бош жаткан пендесин жаман көрөт. Ошон үчүн иш табылбай баягы тоокелчил кушка окшош, баягы пайгамбар хадис айткандай. Сыртка чыгыш керек да, ырыскы таап келейин деп. Кичинекей нерсе болсо дагы, чоң нерсе болсо дагы пешене тери, маңдай тери менен таап келсе, Кудай буйруса адалдан эмгектенип, адалдан таап келген ырыскы менен чоңойгон балачага Кудай буйруса мамлекетибиздин келечегин эч качан сатып жибербеген, арам жака түртпөгөн, эл үчүн, жер үчүн курмандыгын, өзүнүн жанын садага чаба турган эл кызматкерлери чыгат экен да. Анан ошентип Исмаил алейхисалам дагы адатча кеткенде Ибрахим алейхисалам дагы келип калат күндүз эле. Түндө келмек беле, күндүз келет да баласына. Чочуп кетпесин башка деп. Анан ошентип күндүзү келет. Келсе дагы башка келин пайда болгон болот. Анан отурса эле аксакал келиңиз учурашат. Кандайсың балам? Алланын силерге тынчтыгы болсун деп. Анан алыстан ат арып келген турбайсызбы? Келиңиз отуруңуз деп бар тапканын баарын берип, тамагын берип сыйлайт. Сыйлаганда Келини билбейт. Бирок билбейт. Келини билбейт, кайнатасы экенин да билбейт Ибрахим алейхисаламды. Анан калыңыз эми, мен жолдошум азыр келип калат бир аздан кийин. Десе, жок, мен шашылыш элем дейт. Кайра ыраазы болуп кайтат. Ибрахим алейхисалам. Анан кайтып баратып айтат экен, балам, жолдошуңа салам айтып кой, муну босогосун бекем кармасын дейт. Дагы бекем деп койсун дейт. Анан кеткенден Исмаил алейхисалам дагы адатча кечинде келет. Эмне болду, эмне жаңылык десе, баары жакшы, отурам, эч нерсе жок. Баса теги бир карыя келди дейт. Анан келди, анан чайды бердим, бар тапканын баарын бердим. Чайын ичип, анан кетип атып,
бір сөз айтты, түшүнгөн жокмун дейт. Босогосун бекемдеп койсун деди го дейт. Ошол босогом сенсиң дейт. Демек үйгө мейманды тосуп алып күтүп алып узаткан бул эне болот экен. Ошондой энелерден Кудай буйрса мыкты балдар тарбияланат деген мааниде. Андан бери ылдый карай түшө турган болсок, мындай үлгүлүү энелерибиз өтө көп. Бул боюнча да пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын хадиси бар. Ад-дунья матаун ва хайру матаиха ал-мар'ату салихату. Бул дүйнө бир материал, бир буюм сыяктуу. Ошол бул жашоонун, бул дүйнөнүн баардыгын бир буюмга, материалга, кездемеге окшоштура турган болсок, ошол буюм, материал, кездеменин эң жакшысы бул мыкты аял деп турду. Кимдин мыкты аялы же мыкты энеси бар болсо, бул адам өтө бактылуу болот экен. Себеби дегенде дайыма оңдоп түздөп, түз жолго буруп турган бул энелер болот экен, аялдар болот экен. Анан ошентип пайгамбарыбыз мына ачык хадисте айтты, салиха деген жарамдуу деген да мааниси бар, анан таква деген да мааниси бар. Таква да бүжүрөп отуруп калуу эмес. Баланы бүт жака универсалдуу жашоого шыкты кылып тарбиялоо. Кандай эле биздин энебиз, Хава энебиз бала чаканы тиричилик кылганга, тамак жасап, ичип, жеп, жашоого кантип жашап кетиш керек үйрөтүп атпайбы? Мына ошол сыяктуу. Анан Азирети Умар радыйаллаху анхунун небереси Лайла энебиз дагы бир эске алсак болот. Анан өзүбүздүн энелерге да кайрылабыз. Лайлату неберени каяктан күттү? Азирети Умар падыша болуп турган кезинде менин элим, калкым кандай жашап атты болду экен деп атайын жупону жөнөкөй карапайым элдер сыяктуу кадимки эл катары кийинип, эч ким маани бербей тургандай формада кийинип алып элди кыдырып жөнөйт. Анан элдин баарын кыдырып карап жүрсө, бир жерден чырак кеч киргенде өчүш керек да, бир чырак өчө элек болот. Бул неге бул убакта өчпөй турат деп мындай тыңшап жакын барып караса, эки аялдын чырылдаган үнү катуу бийик чыгып аткан болот. Сыртка чейин угулуп аткан болот үйүнөн. Анан бул эмне болду экен деп жакыныраак барып караса, апасы менен кызы урушуп аткан болот. Апасы айтат, сууну кошуп кой деп атам дейт. Сүткө. Кыз айтат, кошпойм дейт. Баягы жаңы уйлар тууган малда, төлдөгөн малда сүт кенен чыгат да. Анан кийин бара анан 5-6 ай өткөндөн кийин, 7 ай, 6 ай, 8 ай өткөндөн кийин уй тартылат эмеспи сүтү? Байып баштайт. Сүттөр уйлар байып, сүттөр азайып калган кез болот. Анан эми сүт болсо бирткеле сүт, эми көбөйтүп саталы, кичине акча таап алалы десе, кыз айтат, биз падышага сөз бербедик беле, эч кандай алдамчылык менен соода кылбайбыз. Туура жана таза соода кылабыз, таразадан алдабайбыз. Мусулманчылыкта, исламда кандай эреже тартип коюлса, ошол тартиптин негизинде соода кылабыз деп сөз бербедик беле десе, апасы айтып атат. Эми падышаны көрүп коюп туруп, падыша көрбөйт десе, кыз сонун жооп берет. Падыша көрбөсө дагы баарыбызды жараткан Кудай Таалам, Алла Таала көрүп турбайбы десе, ошол сөз Азирети Умарга жагып кетет дагы. Үйдү белгилеп, азыркыда эми номер тиги бул көчөнүн аты жок да. Үйдү белгилеп коюп, эртең келебиз деп жанындагы жардамчысына айтат. Ошентип кайтып келет, анан эртеси жана болжогон үйгө келишет, эшикти такылдатат. Такылдатканда киргенде эле жанагы аял чочуп кетет, тынччылык эле дейт. Тынччылык эле. Биз силерге жуучулукка келдик дейт. Эмне болгон жуучулук дейт. Болду, мен балама дейт. Болду, мен кайсы кызымды каалайсыңар? Мен берем дейт. Жок, кое тур дейт. Биринчи кызыңыз менин баламды көрсүн. Эгерде жактырса, алып берейин балама. Жактырбаса, мажбурлоо жок дейт. Десе, кыз айтат, макул деп, жок, кое туруңуз дейт, шашпаңыз дейт. Кыздын өзүнөн сурайлы дейт. Анан кыздын өзүнөн сурайт. Кызым, мен балама турмушка чыкканга макулсуңбу? Десе, кыз ишарат кылат, мен макулмун деп. Айтор ошентип анан экөө эмне болот? Баш кошот. Баш кошкондон кийин ортосунан кызды болушат. Кызды болгондон кийин атын Лайла коет. Лайла чоңоет. Лайла чоңойгондон кийин Абдулазиз аттуу инсанга турмушка чыгат. Абдулазизге турмушка чыккандан кийин адалды адал, арамды арам, акты ак, караны кара деп чоңойгон эне Лайла энебиз дагы балалуу болот. Мындайча айтканда небере эмес, эми чеберели болду Азирети Умар. Чеберенин атын ким деп коебуз дегенде, Лайла энебиз айтат, түп тайтасынын атынан Азирети Умардай адилеттүү падыша болсун деп тилек кылып койбойлу деп, анан атын ким коет? Умар деп коет. Ошон үчүн Умар бин Абдулазиз болбосо 8-чи халифа, бирок тарыхчылар ушунчалык мыкты халиф болгон үчүн ортодогу 5-чи, 6-чы, 7-чи халифтер унуткарылып барып турган, муну 5-чи халиф деп аташ керек дегенге чейин барган. Болбосо 8-чи халиф падыша болгон. Умар бин Абдулазиз падыша болгондо ушунчалык дин өкүм алтын доор болот. Кашкырлар койлорго тийбей калат. Токчулук заман болуп кетет. Ушунчалык кененчилик.
мына ушунун артында ким турду? Лайла аттуу энебиз. Эми ылдыйраак чөтүр амасок, имам Азамдын энеси да кандай таква, бирөөнүн акысын жебеген. Айтат го турмушка чыгарда. Көзү сокур, колу чолок, жана буту да чолок. Эч жака мындай жактан мунжу дейт. Майып. Ошо кызымды аласың деген эми окуясы бар эмеспи? Ооба. Бирок ал көрсө кыйыртма майын экен. Бейчеки жака баскан эмес, туура эмес иш жасаган эмес. Жанагындай ар ким жөнүндө ушак айындарды жазган эмес. Эми эркек кишиге аз сүйлөп, лекция баян өтпөсө, эркек кишиге аз сүйлөп көп иш кылган жарашат экен да. Аялдар сыяктуу болуп, быдылдап сүйлөгөн такыр жарашпайт экен эркек кишиге. Бул салаваттуулук, көрүк берген нерсе, бул эркектин аз сүйлөп көп иш кылганы, көп китеп окуганы, ар бир нерсеге сабырдуу боло билүү, бул эркекке көркүсүнө көрүп кошот экен. Бүгүнкү күндө көрүп атабызбы, интернеттерде жана башка жерлерде жөн эле бир майдаланып, бул жагынан, ылдый жагынан баштап падышагыбызга чейин асылгандар көбөйүп кетип атпайбы? Бул негизи жакшы эмес. Мисалы сөзсүз эле бул падыша эмес, мындан кийинки келген падышаларыбыз, мындан кийин келе турган падышаларыбыз баардыгы айырмасы жок. Падышанын өзүн сыйлабасак да тактысын сыйлашыбыз керек. Ордун сыйлашыбыз керек. Эмне үчүн? Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам хадиси бар. Өңү капкара мейде башы бүрүшүп турса дагы башыңарга баш ийгиле деген хадис бар. Моюнсуңгу да? Буйрук бул. Алла Таала Куранда дейт атпайбы? Ва атиуллах ва атир расул ва улил амри минкум. Алла Таала айтып атат: мага моюнсуңгула, пайгамбарга моюнсуңгула, араңардан чыккан өзүңөрдүн башыңарга моюнсуңгула деп. Ошол үчүн илгерки ата бабалар эмне деп ата кылган? О жараткан Алла, ханыбыздын тактысынан тайдыра көрбө деп. Анткени мамлекеттин бүтүндүгү бул падыша аркылуу болот да. Ошондой эле дәвир үлгү катары айта турганбасак, канчалаган миллиондогон калкы бар элдер бар, аттарын атапайлабалы. 40 миллион, 50 миллион, 60 миллион дук эли бар, калкынын саны көп, бирок мамлекети жок. Биз мынакей 7 миллион калкыбыз бар, бирок сонун бакыйган мамлекетибиз бар. Бирок ушул мамлекетибиз мамлекет болуш үчүн Касым Тыныштаны дайым айтып келебиз. Ишаналы Арабаев атабыз, Жусуп Абдрахман атабыз, тарых бетине түшпөй калганда далай аталарыбыз кетти. Канын, жанын сайып, болгондо дагы мамлекет түптөп коюп калып калган да жок. Атууга кетишти. Мисалы Касым Тыныштан атабыз 1901-жылы төрөлсө, 1939-жылы атууга кетип, 38 жашында эле ишти кылып койду. Мисалы 1924-жылы Эркин Тоо гезити араб тамгасы менен кыргызча жаңылыктарды иштеп чыкпады бул киши. Элибиз карапайым болуп, караң болуп калып кетпесин, жаңылыктарды угуп турсун, анын сезимин, ой жүгүртүүсүн алдыга өстүрүп турсун деп чыгарды. Бирок биринчи интервьюну биздин Ишаналы Арабаев атабыздан алган экен. Бул молдо болгон да бул. Албетте булардын артында дагы мыкты энелери болгон. Энелер начар болсо мындай болуп төрөлмөк эмес булар. Ошондо Ишаналы Арабаев атабыз айткан экен, мына карагыла, бүгүн элиң эркин, жериң эркин, тооң эркин, анан кызды кошуптур. Кызың да эркин. Кызың эркин жашаса, эркин ойлонсо, эркин окуса бул керемет экен да. Анткени келечекти тарбиялай турган бүт энелер болот. Эми өнүккүлө, өскүлө деген экен Ишаналы атабыз дагы. Анан ушунчалык сонун эрежелерин баарын далилдеп, иштеп, эмгек сиңирип, аталарыбыз бизге мамлекетибизди аманат кылып калтырып кетти. Кийинки муундарга эч жерине кыянат кылбай тапшырып кетүү бул ар бирибиздин милдетибиз экен. Ошого да далил катары Халид ибн Валид радиаллаху анху Мусайлам ибн Каззаб деген пайгамбар чыккан, жалганчы. Ошол киши чыкканда ушунчалык сөзгө аратыр болот. Элдер китеп окуган караң адамды каяка ээрчитип кетсе болот экен. Уккан эле сүйлөй берген адамдарды алардын кулагын жумшартып, ширин сөздөр менен ыргытсаңыз, батал ээрчитип алсаңыз болот. Китеп окуган, нарк насилин биле билген, шарият боюнча дагы арам адалды ажырата билген адамдарды ээрчите албайт экенсиз. Кое тур, бул эрежеге туура келбейт. Шариятка каршы келет экен, үрп адатыбызга да каршы келет экен. Эмне үчүн үрп адат деп атабыз? Анткени Имам Азам рахматуллахи айткан, ал-урфу сахих, биздин ханафи фикда ушундай шариятта. Үрп адат эки бөлүнөт. Урфун сахихун, урфун фасидун. Шариятка каршы келбеген туура үрп адат, анан каршы келген үрп адат деп. Ошол эреженин негизинде өздөрү эмне кылып калат экен, биздин эл сактап калат экен, сактанып калат мындайча айтканда. Анткени себеби ошол Сайфулло деген сахаба, силер улут коом кылып жаратты деп Алла Таала айтып атат. Эми ушулга далил катары ар бир уруу дейт. Өзүңөрдүн уруу экениңерди билдирип тура турган белги катары байрак алып чыккыла дейт. Өз-өзүнчө топ болуп бөлүнөсүңөр. Анан Мусайлам ибн Каззаб аттуу жалганчы пайгамбарга каршы беттешүүгө чыгабыз дейт. Бирок кимиңердин байрагыңар кулап калса,
біз сілерді алсыз қоғам деп білеміз дейді. Ана ошондан улам баары намыстанып байрақты күштүрөңөр кармагыла, кимиңер күчтүү кылычка күчтүүңөр бул жакка тургула, найзага күчтүүңөр бул жакка тургула, атка күчтүүңөр мындай деп айтор Мусайлам ибн Каззабты жеңип чыгышат. Мындан ала турган сабак улут экениңерди далилдеп турган байрагыңар болсун деп атпайбы? Биздин кыргыз экенибизди далилдеп турган сонун байрагыбыз бар. Ушул байрагыбызды атабыз туптап кетти. Ушуну кийинки муунга өткөрүп берүү ар бирибиздин милдети. Эми өзүбүздүн кыргыздарга келе турган болсок. 5 мүнөт убактыбыз калып туруп устаз. Болду. Эми өзүбүздүн кыргыз атабаларга келе турган болсок, өрнөктүү мисалы Манас атабыздын жанында ким болгон? Кайныкей энебиз болгон. Ар кандай жортуулдарда, ар кандай беттешүүлөрдө даярдык, кам көрүү бүт Кайныкей энебиз кеп кеңешин берип турган. Мисалы шымды тиккенде дагы бүктөп баягы кийип алса да болот. Ези келгенде муктаждык болсо, кокус толуп кетсе же башка муктаждык болсо, чечип ийсе кеңейип кете тургандай даражада чоң шым кылып да тигип берип атпайбы? Анан муну тарыхчылар айтып коет экен, эгерде эркек киши ушунчалык бардык жагынан төп келип, даанышмандык жагынан, илим жагынан, башкаруу жагынан, баатыр жагынан мыкты чыгып, алган жары дагы баатыр болуп, мыкты болуп чыга турган болсо, эрегиз деп коет экен. Мун бийиктикке жеткен чек экен да. Саметей атабыздын артында Айчүрек энебиз, Алымбек Татка энебиздин атабыздын артында Курманжатка энебиз турат. Ошондой эле Эртештиктин аялы Кенже Курманбек атабыздын артында Айганыш жана башка ушундай мыктыларыбыз өткөн. Дәвір ар бир аймакта өзү мыкты баатырлар болсо, артында сөзсүз түрдө мыкты энелерибиз болгон. Ошого бир мисал келтире турган болсо, мен өзүм кетмен дөөрлүк болгонго байланыштуу. Мисалы 18-кылымда чыккан, 21 эмес, 18-кылымда Эр Садырхан деген өткөн. Кадимки Таластын Саруусуна чыккан, урусуна чыккан Ажыбек Татка деген өткөн. Ажыбек баатыр. Ушунун эжеси Ырыспы деген энебиз Хан Садырханды тарбиялаган, өстүргөн. Андыктан пайгамбар Мухаммад алейхисаламдын хадиси бар. Ар бир адам баласынан көргөн жакшылыкка шүгүр келтирбеген, рахматын айтпаган пенде Алла Тааланын берген жакшылыктарына эч качан рахмат айтпайсыңар деп. Ошондой эле Алла Таала Куранда айтып атпайбы? Силер кимге жакшылык кылышым керек десе, пайгамбар Мухаммад алейхисалам хадисте айтып атпайбы? Мен кимге жакшылык кылайын деп сураса, энеңе деди. 3 жолу энеңе, анан 4-сүндө атаңа деп пайгамбарыбыз бекемдеп атат. Бул деген сөз аял заты алсыз, жана бул сени 9 ай курсагында көтөрдү, туура сүйлөйбү, туура эмес сүйлөйбү. Апам, болду апа, сиздики туура деп туруп, анан бир аз убакыт өткөрүп, муну мындай кылса болбойбу? Миссек кантет апа деп сурап койсок, кандай гана эне болбосун, макул балам дейт экен. Айтор, ар бир эненин жүрөгүн оорутпай, тескерисинче батасын алганга аракет кылалы. Пайгамбарыбыздын дәвир хадиси бар. Кыямат күн жакындаганда кыбыласы аял болгон эркектер көбөйөт деп. Бүгүнкү күндө ошондой доор болуп калган жокпу деп кээде чочуп кетесиң. Өзүңдүн ата энеңди, өзүңдүн бир туугандарыңды оозуңду толтуруп, үйгө келиңиздер, чай ичип кетиңиздер деп айта албай турган муундар пайда болгонсуп калды азыр. Ошондон бул коркунучтуу экен. Ошон үчүн кандай болбосун, үйгө келиңиздер. Мына чай ичебиз, бүгүн коноп болуңуздар менин үйүмдө деп шабуулдаган балдарды тарбиялоо ар бир эненин милдети экен. Кээ бир кыздар айтып атпайбы? Турмушка чыгарда ата энең менен чогуу турасыңбы же бөлөк турасыңбы дегенде эле балдарга айтабыз. Ошондойдон дароо үмүтүнүз тимеле Айчүрөк болуп кетсе дагы, биздин тимеле ак мөөрдүн ак мөөрү болуп кетсе дагы, кой айналайын деп эле кайт деп. Анткени азабын кийин тартасың. Анткени себеби кантип эле күйөөсү жакшыдан анан ата энеси жаман. Тебетей тегереңиче деп коет кыргыз. 20 жылдан кайра эле биз дагы кайната кайны болобуз. Ошону эч качан муну эстен чыгарбашыбыз керек. Ал эми сөзүмдүн жыйынтыгында дагы бир маселе жанагы кыскараак болсо айтып кетсеңиз, Кайныкей энебиз жөнүндө дагы айттыңызбы? Ошол Манас бабабыз жөнүндө дагы бир кыскачаак. Кайныкей энебиз эми бул аябай даанакер болуп атпайбы? Даанакер болгон Манас атабыз өтүп кеткенден кийин дагы ушу балам кор болуп калбасын, душмандардын колунан өлүп калбасын деп Семетей атабызды алып качып атпайбы? Таанышмандуулук, Таанышмандуулук бул. Алып качып, тарбиялап, өстүрүп туруп, кайра эми элиңе барып кызмат кыл деп туруп, аны батыр кылып тарбиялап туруп, бир эле учурда жолдошу Манас атабызга кызмат кылды. Экинчи учурда кайра баласына өзү энелик бир чети устаттык, бир жери тарбиячылык, айтор бар жагынан тарбиялады. Кийин Манас атабызга кыянат кылгандардын баарын тескеп, ордуна койду. Эми ал тарыхы терең. Баракелде. Устаз, Алла разы болсун. Алтындай болгон убакыт бөлүп келип, кыска убакытта көп маалымат бердиңиз да. Ушул жагын ачкылалы, бир жакшы эл журтуңузга бир дуа бата бериңиз. Кулубу тапта аласызбы? Амин. Амин. Алла Таала ушу тутуп аткан орозолорубузду кабыл кылсын. Келечекте мамлекетибиздин атын ааламга, даңкын далага жеткире турган
көкірегінде иман толгон, акылында билим толгон, кол утунан пайдалуу өнөр кесип төгүлгөн, өмүрү менен багы менен болгон, мамлекетибиздин келечегин арзубаган акчага же башка нерселерге сатпаган, элим, жерим жана диним, менин улутум дей турган мыкты эрендерди, залкар инсандарды, аалым каарыларды тарбиялаган, улуу муундарды тарбиялаган ата-энелерден болууну жана эң өнүккөн 10 мамлекет болсо, 10 мамлекеттин биринин катарына киришине себепкер болгон урпактарды, келечек муундар тарбиялай турган ата-энелерден болууну Алла Таала баарыбызга насип кылсын. Мамлекетибиздин Алла Таала өнүгүшүнө береке берсин. Жаман көздөн, сөздөн, кырсыктан Алла Таала алыс кылсын. Алла Таала бизди баардык жагынан сактаган болсун. Жана келечекте элибизге, журтубузга кызмат кылууга ар бирибизге насип кылган болсун. Амин. Аллаху акбар. Туткан орозолорубузду Алла Таала кабыл кылган болсун. Орозоңуз кабыл болсун. Урматтуу Аалымдар Айсын теледолбоорунун бүгүнкү эфири соңуна келди. Ошол китепте калган аты алтын тамга менен жазылган апалардан, энелерден үлгү алалы. Эң эски урматтуу эже карындаштар, апалар, сиздер терметкен бешик дүйнөнү терметет. Кудай Таала орозолорду кабыл кылып, сиздер тарбиялаган балдар, уул кыздар Кыргызстанга дүйнө жүзүнө кызмат кылсын. Кийинки ободон амандашканча Алланын саламаттыштыгы, берекеси сиздер менен болсун.